Жалал Абад шаарында курулушка керектерүүчү материалдарды чыгаруучу түрдүү чакан цехтерди иштетип киреше таап келген жарандар көп. Мындай ишкерлердин катарында Азизбек Абдубалиев да бар. Азизбек 5 жылдан бери жерге төшөлүүчү таштаман чыгаруучу цехти иштетип келет. Неме деп коет, өзүнүн калыбына түшө албай, немелери болбой, немелер свети чыкпай, окшошпой, ошондой немелер болду. Анан башка немелер менен тажрыйба алмашып, үйрөнүп, анан азыр абдан соң болуп калды. Иштеш немелери жакшы. Анан жылдан жылга неме кылып кошуп кетип атабыз, заказдар көбөйүп. Анан бул жерде өзү 10 түрдүү немелер брусчаткалар чыгарабыз. 10 түрдөгү брусчаткалар чыгарып, ушул адамдар кайсынысына заказ беришине карап, ошону неме кылып чыгарып беребиз. Башында чакан эле жайда жумуш баштаса, учурда ал жерин кеңейтип 5 жумушчу менен иштеп келүүдө. Күнүнө жакшы иш алып барышса, 1000ге жакын таштаманды чыгарышат. Ал эми сатуу жагын Ош областына чейин сатып келишет. Иш көбөйүп кеткен, 6 адамга алабыз, аларга деле акчасын нормально төлөп беребиз өзүбүз. Ошол мындай азыркы күндө мына 4 адам жетиштүү болуп атат бизге. Адамдар жетиштүү. Энди заказдар көп болуп атат, анан кирешеге көбүрөөк чыгыш керек болуп атат. Базар коргон деле, Кочкарата деле көп жерден алып кетишет. Оштон деле келип алып кетишет экен. Заказ менен болот да бул. Ал эми өз чакан ишин баштаган ишкерлердин катарында Базар Коргон шаарынын тургуну Аскатбек Кылычбек уулу дагы бар. Ал 20 жылдан бери үйдүн коросуна керектелүүчү темир тосмолорду жасашат. Дарбазанын 10дон ашуун түрүн жасап үй бүлөсүн багып келет. Ошол 20 жылдан бери атам баштаган, бизге үйрөткөн атам. Бул жакта установкторубуз бар 3-4. Ошол жерде жасайбыз. Базар жакын бизге, базардан темир алып чыгабыз. Краскалайбыз өзүбүз, красканы чачабыз. Бунун башында эле өзүбүз ойлоп бир чийип чыкканбыз, кандай болот, эмне болот деп. Бул дарбазанын аты Байрак деп койгонбуз. Ал жер мындай изгиб болгон үчүн Байрак болуп аталып калган. Облус аймагында дал ушундай чакан ишкердигин колго алган жарандар үчүн мамлекет башчысы тарабынан ишке ашып кол коюлган текшерүүгө тыюу салынган. 1 жылдык мораторий өз жемишин берип жатат. Текшерүүчүлөргө эмес, өз ишин алдыга жылдырып, жумушчу орундарды кеңейтүүгө ишкерлер үчүн көңүл бурусуна шарт түзүлүп калды. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Жалал Абад облусу.